методика. Кандай дейсиз? Мен атым Асылбек, фамилиям Арстанбеков. Кыргыз жаш күч коомунун бирикмесинин координатору болом. Биз 14 больнойду операция кылдырдык. 40 миллиондон ашык акча кетти. Каяктан операция кылдырдыңыз? Индиядан. Айтылышы боюнча Индияда 27 000 доллар, барып келиши менен 5 000 доллар кетет дейт, 32 000 доллар дейт. Ал 32 000 кетпейт, 50 000 долларга чейин кетет. Азыркы учурда 5 больнойго дагы акча топтоп атабыз. 3 больной акчасы топтолуп, донор табылбастан каза болуп калды. Анткени тууган уругун алып келет, өзүнүн атасынын бир тууган, апасынын бир тууган алып келсе, алар да гепатит чыга берет да. Анан кийин бул жерде мындай нерсе болуп атат. Кече баазы Нургазы айтып өттү. Биз 165 адамды жагы орун алып барып биз операция кылдырып берсек 40 миллиондон ашык акча кетип калды. Биз бул нерсени булагына жетпейт экенбиз дагы. Андан көрө текшертели деп туруп биз текшертсек, 165 адам текшертирдик, өзүнүн тууган уруктарын жана башкалардычы. 23 адам чыкты, алардын 19-у гепатит Б, 4-өсү гепатит С жукту, чыгып калды да. Анан алардан сурап атабыз, силерден эмне үчүн мынтип гепатит чыгып калды вирус десек, алар өздөрү билбейт. Бизде, например, азыр барыңар эле сыртка чыгып туруп, геморрой эмне, туберкулез эмне, брюсселез эмне, жана башка оорулар эмне десеңер, элдин баары билет дагы, анан силерге үйрөтөт. Ал менен мынтип лечение кыласың, тиги менен лечение кыласың дейт. А гепатит жөнүндө сурасаңар, бир да адам билбейт. Кантип жуктурганын да билбейт. А элдер азыр гепатит, бизде эме болуп атпайбы мындай, аябай элде талкууга алынып аткан үчүн, азыр элдер болсо уже мила иштетпей калды үйүндө. Миладан чыгат экен деп. Ал миладан чыкпайт, элде түшүнүк жок. Уже жана нарындын суусунан, булактын суусунан чыгат экен элдер ар нерсеге кетип атат. Элдерге мындай түшүндүрмө бериш керек болчу. Бул 21-кылымда азырчы. Өзү билбейт да гепатит жугуп калганчы, качан курсагы шишигенде анан кийин элге кайрылат да. Мисалы, биз 2018 октябрдан баштап жүгүрдүк да, 1 жыл 1 ай болду. 2014төн баштап боор алмаштырды. 2014, 2015, 2016, 2017 жылдары только колунда бар адамдар гана барган. 2018, 2019 жылы уже колунда жоктор элден, базардан, ар жерлерге урна коюп чыга башташты да элдерчи. Анан кийин азыр булар барып туруп, например, боорун алмаштырып келип атат да. Боорун алмаштырганда качан шишип кеткен дагы алмаштырып атат. Булар барып туруп оорудан кутулуп келген жок, булар наоборот ооруга тутулуп келип атат. Азыр боор алмаштыргандардан сурасаңыз, айына канча миң сомдук дары ичесиң деп. Булар дары азыр кое туруңуз, мен до конца айтып коеюн. Азыр булар бир күн дары ичпей койсо, макул, 2 күн, 3-күн күн дары ичпесе, уже боорун кармаган бойдон булар больницага жөнөйт да. Ошого бул нерсени мындай кылыш керек болот. Алдын алыш үчүн элге түшүндүрмө бериш керек болот. Азыр бул эжек айтып өттү го, мына будан жугат, буну сиз ошону буга чейин да айтышыңыз керек болчу. Азыр барыңардан эмнеден текшерсеңер, азыр 4-5-оңардан да гепатит чыгат. Биз билбей жүрөбүз чынын айтканда. Ушул нерсе анан кийин биз билбестен туруп эле жооп берип койсоңуз. ар кимге жуктуртуп атабыз да ошол нерсе. Өтсөк деген ойду айтып атасыздар. Мисалы, Россиядан, көптөр да Россиядан жүктүрүп келип атат да. Бир больной ал жака бара турган болсо, бир квартирада 3төн, 4төн, 5тен жашашат. 3 комната болсо, почти 20 адам жашайт. Шотканын полный ошол жерге коюшат, бритвасын ошол жерге коюшат, а шотка бири-бирине моундай турат да, ошонун баарынан жугат да. Анан ал жерде санкинишка, медкинишкага келгенде 30-40-ыныкын бир топтоп туруп, бирөө акчага барып туруп эле печат койдуртуп келет да. Ал ошол Россияныкын да жакшы эме кылыш керек болот. Бул жөнүндө жакшы видеороликтерди чыгарыш керек. Анан кийин ал жерде мисалы кыргызча дагы, орусча да чыгарыш керек. Анткени биздикилер көбү дагы орусча түшүнбөгөндөр бар да. Буну алдына да алыш керек болуп атат. Медики должны быть честными. Они должны прямо сказать, где риски. Вот такой риск, вот такой. Вот мы когда руководство делали, да, Бакыт Карабаевич, по компонентам крови, я сразу вам сказала, вы не гарантируете безопасность крови. Тогда на руководстве в каждому пациенту башна большими буквами жазгыла.